Agile бул проекттерди башкаруунун жаңы методологиясы болуп саналат. Agile көбүнчө азыркы чоң IT проекттерди башкарууда аябай байма-бай колдонулуп келет да. Кыскача айтканда, Agile бул проекттерди башкаруунун жаңы методологиясы. Жана методологиянын ичинде өзүнүн мындай шаблон катары колдонулган түрлөрү бар да. Ичинде көп түрлөрү бар. Lean, Kanban, Scrum деп колдонула берет да. Эң көп колдонулганы бул Scrum жана Kanban да. Экөөнүн кыскача мындай айырмасы тууралуу айта кетсек, Scrum бул бир продуктту чыгарган же болбосо продукттун үстүндө иштеген компаниялар колдонушат. Анткени Scrum'дын Kanban'дан айырмасы бул бир сапатка же болбосо клиенттин ыраазычылыгына көп басым жасайт да. Ал эми Kanban болсо көбүнчө тез убакыттын ичинде аз акча менен, аз чыгымдар менен бир продуктту жасаганга багытталган бир мындайча айтканда түрү да. Agile'дын ичинде эң көп колдонулган ошо эки түр бар. Бирок эки түр тең бир эле нерсеге алып барат да. Бир нерсеге дегенде, мисалы, Agile'дын эң мындай ачыктамасы бул бат өзгөрүлгөн суроо талапка жооп бере турган менеджмент да. Мисалы үчүн Agile бул жүрүп бараткан поезд, мен өзүм ушундай мисал бергим келет да. Жүрүп бараткан поездди мындай краскалоого барабар десек болот да. Анткени жүрүп бараткан поездди краскалаш бул чындыгында оор да. Анын скоростун, анын кандай жүргөн жолдо кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн, ошонун баардыгына дайыма тез реакция берип туруш керек да. Бул ушундай бир кыскача айтканда, Agile бул рыноктун суроо талаптарына, болуп аткан өзгөрүүлөргө аябай тез реакция бере турган бир менеджмент да.